Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulihi Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İnşallah Tevhid kitabına sabaqtığından tağız. Bugünkü bölüm haftar aytıp jatat. Babu kavlillahi ta'ala. Ya'rifuna ni'metallahi summa yunkirunaha ve aksaruhumul kafirun. Bugünkü bölümdün teması uşul ayatты koydu. Allah Taala'nın nimetlerini, Allah Taala'nın bergen jakşılıklarını köptügün bilişet deydi. Andan keyin аны четке кагышат. Алардын көпчүлүгү капырлар dedi. Бул бөлүмдүн темасы ошо Аллах Таала берген жакшылыктарды, Аллах Таала бергендигини билип туруп, ичинен билип туруп, аны четке кагып, башка бирөөлөргө, башка нерселерге таандык кылган. Мындайча айтканда, чыныгы себеп болбогон нерселерди себеп кылуу. Биз бул Тавхид китебинин башында алганбыз, чыныгында себеп болбогон нерселерди себеп кылса, ал кичинекей ширк болот деп. Бул да ошол бөлүмгө, ошол эрежеге кирет бул бөлүмдө. Аллах Таала негизи адам баласына берген жакшылыктын бардыгы, Аллах Тааланын ниъмат Алла дегенде Аллахтын жакшылыктары көп чексиз. Диндеги жакшылыгы жана ошондой эле дүйнөлүк жакшылыктары баары чексиз жакшылыктар бар. Ошол жакшылыктарды негизи мусулман баласы ошону Аллах Таалага таандык кылыш керек. Аллах Таала альхамдулилlah Аллах Таала берип атат. Аллах Тааланын жакшылыгы деп ичинен негизи мойнуна алат көпчүлүк адам. Ошону сөз менен айтканда да, иш жүзүндө дагы ошону моюнга алыш керек да, айтыш керек. Көпчүлүк адамдар эгерде байып бараткан болсо, иштери жакшы болуп бараткан болсо, же болбосо кандайдыр бир кесиптен, кандайдыр бир тармактан кыйын болуп, кичине мээнет кылып жакшы болуп бараткан болсо, ал эмне ошол нерсени өзүнө таандык кылып баштайт да. Мен кыйын болгон үчүн мындай кылып койдум, тигиндей кылып койдум эле, аны мындай болду деп жалаң өзүнө жана көтөрмөлөп, өзүнө өзү таң калуусу ушундай пайда болуп баштайт. Чынында жакшылыкты да, жамандыкты да баардыгы Аллах Тааладан. Эми ошо Аллах Тааланын берген ниъматтарын Аллах Тааладан башкага таандык кылуу деген өкүмү кандай шариятта дегенде, алымдар ушундай чечмелешет. Бул 3 бөлүктөн турат деп. Биринчиси болсо, эгерде ошол кандайдыр бир себепти, ушул жакшылык ушудан келди деп Аллах Тааладан мындай тиешеси жок, түздөн түз ушудан жакшылык келди деп этикад кыла турган болсо, бул чоң капырлык. Кандай гана бир себеп болбосун, ал эң биринчи Аллах Таала берип атат ошол жакшылыкты. Ал бир гана себеп деп этикад кылышыбыз керек. Бирок ошол Аллах Тааланын берген жакшылыгын түп тамырынан четке кагып, ошол себепке 100% себепке таягым, ушул себептен болуп атат деген, мындайча айтканда 100% себептен гана болуп атат деген этикад болсо, бул чоң кафырлык болот, чоң ширк болот. Экинчи деңгээли болсо, эгерде бирдекени себеп кылган болсо, ал чынында себеп эмес болгон болсо, ошону себеп кылып этикад кылып, бул себеп деп этикад кылып аткан болсо, анда ал кичинекей ширк болот. Бул жөнүндө көптөгөн бөлүмдөрдө өткөн. Мисалы үчүн тумар, тамима, жанагындай жип байлап алгандар бар го, ошого ушул себепти айыктым дейт. Ал чынында ал себеп эмес, дары болушуна башкага себеп эмес да. Кандайдыр ырыскынын, жакшылыктын кандай келүүсү болсун, себеп болбогон нерселерди, Аллах Таала себеп кылбаган нерселерди себеп деп этикад кылган болсо, анда ал эмне кичинекей ширк болот. Мисалы үчүн гороскоп дагы кирет. Мисалы гороскопто эртемен интернеттен угуп алды, бүгүн эртемен гороскопуңуз мындай боло турган болсо, жака чыккан болсоң ушунча ырыскы табасың, мындай кыласың деди. Ана ошонун негизинде чыккан болсо, ошентип ырыскысы келип калган болсо, мына ошону кылдым эле ырыскы келди деп, ошо себеп эмес ал чынындачы. Ошону себеп кылып этикад кылган болсо, бул кичинекей ширк болот. Ал эми үчүнчү деңгээли болсо, үчүнчүсү бирдекени себеп кылган болсо, ал чынында эле себеп болгон болсо, ошону Аллах Таалага таандык кылбай, ошо себепке таандык кылса болобу, болбойбу деген маселе. Мисалы үчүн, жолдо бир кырсык болоюн же бирдеке болоюн деп десе, сени бирөө тартып калып, куткарып калды. Баланчы эме болуп, ошо баланчы куткарып калды деп айтып атасың. Үчүнчүсү. Баланчы куткарып калды. Же болбосо, ырыскыңды бир себеп менен, бир иштер менен кылып табып атасың, бирдеке кылып таптың. Ушундай кылдым эле, ушундай болуп келди. Бактарагыңды жакшы сугарып койдум эле, сугардым эле, мына көктөп калды жакшы депчи, суу коюп жакшы. Чындап эле себеп болгон нерселер да, ал себеп болгон нерселерди, ошолорду ушу бактарагым Аллах Таала көгөрттү дебестен, ушу суу коюп, жакшы сууну жакшы карадым эле, дыйканчылык кылдың да, дыйканчылык кылдың,
ар бир нерсесин өз убагында кылдым эле, Аллага шүгүр, не болду, жакшы болду деп ошо себептерине таандык кылып атасың. Ушундай кылып айтса болобу, болбойбу деген маселе. Бул үчүнчүсү. Бул алымдардын арасында талаштуу маселе. Аллах алем туурара кой. Бул чындап эле себеп болгон нерселерди айтса, ошо себепти айткан болсо, ал эчтеке болбойт, уруксат берилет. Мисалы үчүн жана айткандай дыйкан чарба кылдың, убагында суу койдум, дарысыны бердим, убагында жакшы карадым, альхамдулилля, Аллага шүгүр, болду деп. Бирок аны эмне истиклалан ошол жана биринчи эмеге кирип кетпеш керек. Ушу менин себебим менен гана болду эмес. Ошону себеп катары гана негизи Аллах Таала берүүчү. Ушул себептер болуп болду, альхамдулилля десең, анда болот да. Буга болот экендигине далил Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисинде Абу Талиб жөнүндө айтат, өзүнүн абасы жөнүндө. Лаула ана лакана фи даркил асфали минан нар. Эгерде мен болбогонумда, анда ал эмне тозоктун эң түбүндө болмок дейт да. Бул жерде Аллах Таала куткарып атат негизи чынында. Бирок эмне Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам чынында эле себепчи болуп атат. Себеп болгон нерсеге демек ошол неаматты айтса болот, бирок истиклалан эмес, кандайча истиклалан эмес, себеп түздөн түз 100% себеп өзү кылып атат деген нерсе эмес, Аллах Таала кылып атат, бирок бул чынында эле себеп деп этикад кылса, себеп деп ошону айтса болот. Демек ушул 3 деңгээлден турат. Аллах Тааланын неаматтарын, жакшылыктарын Аллахтан башка таандык кылуу ушул 3 деңгээлде. Биринчиси ушул себеп аркылуу гана болду деп 100% этикад кылып ошондой айтса, ал чоң кафирлык, ширк болот. Экинчиси себеп болбогон нерселерди себеп деп этикад кылса, бул кичинекей ширк болот. Үчүнчүсү эмне? Чындап эле себеп болгон нерселерди айта турган болсо, бул уруксат берилет. Түшүнүктүбү? Эми жогоруда эскерилген аятты бул бөлүмдө келген далилдерди айтып атат. Кала Мужахид ма ма'наху хува каулу ражул хаза мали варисуху ан абаи. Аллах Таала бул темада, бул бөлүмдө келген аятта айтты. Аллахтын неаматтарын билип турушуп, анан четке кагышат. Алардын көпчүлүгү кафирлар деди. Мунун майниси дегенде Мужахид тафсирлеп айтып атат. Мужахид деген тафсир алымдарынан табииндерден, билесиздер. Ошол айтып атат, бул менин мал мүлкүм, менин байлыгым, муну мен ата бабамдан мурас болуп калган мага деп айтып атат. Мындайча айтканда, бул аяттын маанисинде, бул тафсириндеги маани жалганча, жана бир хадисте келет кийинки бөлүмдөрдө. Аллах Таала жакшылыктарын берген болсо, аны жалган эле муну ата бабамдан калды мага, мен ата бабабыз бай болгон, ошон үчүн мен бай болуп калдым, же болбосо биз кыйын негизи соодагер адамдарбыз, биз ошон үчүн эме болуп калдык деген сыяктуу, ушул сыяктуу сөздөр да жалган. Ал негизи ал байлык ага андай келген жок. Кокустугунан, башка жактан Аллах Таала ар кандай тараптан бериши мүмкүн да. Ошону калп эле Аллах Таалага неаматты таандык кылбастан тияктан калды, бияктан калды деп жалган айтуусу. Мужахид ушундай тафсирлеп атат. Аллахтын неаматтарын четке кыккандар ушундай дейт. Аллах Таала берген байлыкты, мал мүлктү эмне бул ата бабамдан калган мурас деп айтышат дейт да. Ата бабасынан чынында ал калган эмес дейт. Эгерде истиклал жанагындай бул ата бабасынан калган акча болсо дагы, бул Мужахиддин тафсиринде, эгерде ата бабасынан калган мурас акча болсо дагы, байлык болгон болсо дагы, эгер ошону ушу 100% ата бабам бар болгон үчүн, ушул мурас болгон үчүн ушул мага келди деп этикад кылса, ал жанагындай капырлык. Эгерде калп айтып аткан болсо, ата бабасынан калган эмес. Бизде кийинки хадисте, кийинки бөлүмдөрдө келет, 3 киши, жана оорукчан кишилер, бирөөсү таз, чач өспөгөн, бирөөсү жана пес оору деген ушул сыяктуу оорулар да. Аллах Таала аларга байлык берип, кийин сынаганда, периштени жиберип, адам катарында кичине садака сураганда, аларга эмне жооп беришет го, бул менин ата бабамдан калды депчи, калп эле. Бул эмне себеп болбогон нерсени себеп кылганда, бул кичинекей ширк болот. Ва кала Аун ибн Абдулла якулна лаула фулан лам якун каза. Эми Аун ибн Абдулла деген табииндерден, Аллах алам, бул да тафсирлеп айтып атат. Эгерде паланчы болбогондо мындай болбойт эле деп Аллахтын неаматтарын четке кагат. Аллахтын неаматтарын четке кагат дегенде алымдар ушундай ар кандай тафсирлешип атат. Эгерде паланчы болбогондо деп ошол себепти бир гана ошого таандык кылып атат. Вакала Ибн Кутайба якулна хада би шафаати алихатина. Ибн Кутайба айтып атат. Бул деген мушриктер жөнүндө болуп атат бул аят. Мушриктер эмне? Бул биздин илахтарыбыз, сыйынгандарыбыз шафаат кылган үчүн болду. Кандайдыр бир жакшылык келген болсо аларга, мушриктер ушундай этикад кылып ушундай айтышат эле. Кандай бир жакшылык келген болсо, бул жакшылык
биздин сыйынып аткан илахтарыбыз Аллахтын алдында бизге шафаат кылган үчүн ошон үчүн келип атат деп айтат. Бул чоң кафырлык, чоң ширк болот. Шафаат тарабынан дагы ошол илахтарга этикад кылган үчүн. Тафсирлердин биринен. Негизи салаф салихиндердин тафсирлери бири-бирине каршы келбейт. Азыр бул аятты, бир эле аятты табииндер бир нече мааниде тафсирлешип атат да. Ушулар бири-бирине каршылаш келеби, кайсынысы туура дегенде алымдар айтышат. Тафсир деген тафсир ихтилаф тадар, ихтилаф танау деп коет. Тафсиринде бирдекени чечмелегенде алардын тафсирлери кээде бири-бирине каршы бириктириш мүмкүн эмес болот. Бул аз. Кээде ар кимиси бир эле нерсени ар түрдүү тарап менен айтып аткан болот. Мисалы үчүн нан дей турган болсок, нандын аталышы бөлкө нан болсун, лепешка болсун, башка. Бирөөсү айтып койду, лепешка десе, бирөөсү бөлкө нан, бирөөсү тандырдын үй наны деп ушундай деп айта турган болсо, баары тең нандын аталышы, нан деген аталыштын арасына кирет да. Алар эмне мисал менен тафсирлеп коет, бир мисал менен, жалпы эмес. Мисалы үчүн ихдина сиратал мустаким дейт, Аллах Таала бизди туура жолго баштагын деп дуа кылабызбы? Фатиха сүрөсүндө. Ошону сиратал мустаким эмне десе, бирөөсү Куран дейт, бирөөсү ал ислам дейт, бирөөсү дагы сүннөт дейт, бирөөсү тавхид дейт. Мунун баардыгы сиратал мустаким, баары тең туура жол, бири-бирине каршылаш келбейт да. Бирок ошонун бир бөлүгү менен тафсирлеп коет. Ошол сыяктуу эле бул жерде дагы салафтар эмне тафсирлеп атат. Бирөөсү эмне мушриктер биздин шафаатыбыздын, илахтарыбыздын шафааты менен жакшылык келди деп айтса, бирөөсү мен ата бабамдан калды бул мурас деп айтса, дагы бирөөсү паланчы болбогондо бул жакшылык бизге келмеген эмес эле деп, дагы бирөөсү айтат эмне паланчы биздин паланчы болбогондо бизге бул жакшылык келмеген эмес эле деп айтат дейт да. Демек салаф салихиндер ушундай тафсирлеген болсо, bir bölümü menен tasirleydi. وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه إن الله تعالى قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. الحديث وقد تقدم وهذا كثير في الكتاب والسنة يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. Abu Abbas ibn Taymi rahimehullah aytadi. Ушул хадисти чечмелеп айтып атат дейт. Бул хадисинде Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Мен пенделерим ичинде момундар момун болуп, жана кээ-бирлери кафыр болуп таңаттырды" дейт. Алар эмне? Бул бөлүмдө өткөн болсо, паланчы жылдыз себептүү жамгыр жаады, паланчы себептүү жамгыр жаады, жакшылык келди дегендер кафыр болуп эме болду. Аллах Тааланын фазилети менен жамгыр жаады дегендер мусулман момун болду деген хадис бар. Ошол хадисти чечмелеп Ибн Тайми рахмехулла айтып атат. Бул Куран сүннөттө мындай көп келет дейт да, көп келет. Аллах Тааланын жакшылыгыны башка бирөөгө таандык кылганды ушундай айыптаган көп келет дейт да. Аллах Тааланын негизи Аллах Таала жакшылыктын баарын берип атса, бул тавхидке кандай байланышы бар бул бөлүмдүн? Ошо Аллах Таала жакшылыкты берүүчү зат. Аллах Таала жакшылыкты берип атса, аны башка бирөөгө таандык кылып, Аллах Таалага шериктеш кылып атасың. Аллах Тааланын немат жакшылыктарына башка бирөөнү шериктеш кылып атасың. Ошол жагынан бул эмне жана башында айткандай чечмелөө менен ширк болот. Qala ba'd as-salaf huwa ka qawlihim kanat ar-rih tayyibatan wal mallahu haziqan wa nahwu zalika mimma huwa jarin ala asnad al-kathir. Кээ-бир салаф салихиндер айткандай. Бул деген ya'rifuna ni'matallah жанагы эле аяттын тафсиринде. Ал эмне? Ал кээ-бир адамдардын ушундай сөзү сыяктуу. Эгерде деңизде толкунда баратышкан болсо, толкунда баратышып, толкундан кутулуп калышкан болсо, эмне деп айтышат? Шамал жакшы болду. Жана ошондой эле башкаруучу дагы эмне мыкты эле жана чебер болду. Ошон үчүн биз кутулуп кеттик деп атат да. Ошон үчүн ийгиликтүү кутулуп кеттик деп. Бир жакшылык келген болсо, деңизде чөкпөй калып кутулуп келген болсо, анда эмне ошону Аллах Таалага альхамдулилля, Аллага шүгүр, Аллах Таала сактады, Аллах Таала куткарды деп айтпастан, башка себептерге таандык кылган ушуга окшогон адамдардын көптөгөн сөздөрү сыяктуу нерселер, ошолордун баардыгы кирет деп атат. Демек, мусулман адам бул бөлүмдө негизги нерсе кандай гана бир жакшылык келбесин, эң биринчи Аллах Тааланы эстеш керек. Аллах Таала таандык. Альхамдулилля, Аллахтын фазилети менен, Аллахка шүгүр, Аллахтын фазилети менен ушундай нерсе болду. Сага ырыскы келсин, кандайдыр бир жакшылык келген болсун, альхамдулилля, Аллага шүгүр, Аллахтын фазилети менен ушундай нерселерге жеттим. Аллах Таала берди, Аллах Таала деп. Адам баласы көпчүлүк учурда эгерде бир жакшылык келип, бир нерседе кыйын болуп бараткан болсо, дароо аны өзүнө таандык кылып баштайт. Өзүнү кыйын сезип баштайт. Жада калса, субханалла, азыркы учурда эле көп адамдардан көрөсүздөр,
ушундай мындай дүнүйөлүк жагынан да иштери ийгиликтүү болуп, жакшы иштерди кылып, иштери жүрүшүп аткан адамдарды карасаңыз, мындай ошолорду дават кылып, ибадат кыл, фарыз намаздарды айтып, ибадатка буйруп чакырсаң, ал нерселерге такыр моюн сунгусу да келбей калган да. Мындай бул нерселер жанагындай карапайым байкуш адамдар, колунда жок ушул сыяктуу адамдарга дегендей сезимдер келип калгандар бар да. Мага жөн эле бир окуп, Куран окуп дем салып кой же бирдеке кылып кой. Биз деген ушундай анча мынча эле бир Куран окутуп коюп, ушундай кылып анча мынча жумага барып коюп турсак жетет дегендей өздөрүнө коюп алышат. Өздөрүнү бир жогорку деңгээлге чыгарып алышкандар бар да. Негизи ал чынында ал байкуш, Аллах Тааланын жакшылыгынан, көптөгөн жакшылыгынан куруп калган адамдар. Ошон үчүн адам баласы көп кетпеш үчүн ар бир жакшылыкты Аллах Таалага таандык кылыш керек. Бул бөлүм түшүнүктүүбү? Суроолор болсо айтыңыздар. Кийинки бөлүмгө өтөбүз иншалла.